Кемпироватчылар Ташиевке жооп берди. Кемпироват иши боюнча кармалып, кийин акталган Атай Бейшенбек УКМК экс төрагасы Камчыбек Ташиевдин кайрылуусунан кийин ага жооп берди. Камакта жатсак да күнү-түнү камераны тинтип, басым-кысым көрсөтүп, актоо өкүмүн чыгарган 1-май райондук соту Марат Сыдыковго куугунтук кылганын ким танат? Акыры Маратты кет деп, ал арызын жазганда Садыр Жапаров арызын артка кайтарганын ким танат? Деп жазган Бейшенбек. Мындан тышкары Эрлан Бекчоро уулу да Ташиевке жооп берип, аларды райондук соттун судьясы Марат Сыдыков актаганда УКМК кызматкерлерин жиберип коркуткан деп айтты. Акча берип чыгышты деп блогерлерине жаздырганын коомчулук жакшы билсе керек. Бийликти басып алам дегендер ага чейин чогулуп план түзөт. Биз болсо СИЗОдон тааныштык. Булар уюшуп алышып даярданганы ачыкка чыкты. Демек жоопкерчиликке тартылышы керек, деп жазды Бекчоро уулу. 29 апрелде соц тармактан Камчыбек Ташиев кайрылуу жасап, ага кылмыш иши козголгонун билдирди. УКМКнын экс төрагасы күнөөсү жоктугун белгилеп, сотто акталып чыгарын кошумчалады. Өз сөзүндө Ташиев кемпироватчылардын акталып чыкканын мисал кылып, өлкө башчысы акыйкат соц системасын түзүүгө аракет көргөнүн айтты. 2022 жылдын октябрында кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына нааразычылыгын билдирген 20дан ашуун саясатчы жана активист кармалган. Ички иштер министрлиги жапыртпаш аламандыктар, бийликти күч менен басып алуу беренелери менен иш козгогон. Айрым айыпталуучулардын иши өзүнчө бөлүнүп каралган. Кемпироват иши боюнча кармалгандардын баардыгы күнөөсү жоктугун айтышкан. 2023 жылдын июнь айында иш тергелип 1-май райондук сотуна өткөн. Дээрлик 1 жылдан кийин 21 киши акталган. Ал эми ушул жылдын март айында Бишкек шаардык соту актоо өкүмүн күчүндө калтырган. Апрелде болсо 1-май райондук соту дагы 3 адамды актаган.